Мына ушул айыл мындан 15 жыл мурда көчөлөрүнөн чаң чыккан, ичерге таза суусу жок айыл болгон. Айылдардын ортосунан да асма көпүрө бириктирип турган экен. Бирин-серин эле автомашина келбесе, баткак жолдо ат, эшек, анан жөө жүргөн адамдар гана катташчу экен. Мына эми ушул айылда азыр заманбап асфальт жол, спорт комплекстери, жада калса 20 жылдан бери мамлекет кура албай келген спорт мектеби курулуп жатат. Бул элим жерим деген ата журт уулунун жасап жаткан иштери. Мына ушунун баарын ушул чыгарылышта сөз кылабыз. Мен үчүн жүрөктүн эң толтоо жери ушу атамдын үйү. Мен үчүн дүйнө чоңдук же болбосо дүйнөдөгү мейкиндик ушул атамдын кичинекей үйүнөн башталат. Атамдын кичинекей үйүнөн, атамдын кичинекей огородунан мен үчүн бүт дүйнө башталат. Көңүлүм тойгон жер, жүрөгүм өз ордунда болгон жер ушу атамдын үйү. Мына ушул коро Камчыбек мырзанын мүрөк суусун берип көңүлүн жай кылып жашоого үмүт арттырган жер. Мына ушул кородон анын жердин кыйрына кеткен алгачкы балалык кези өткөн. Мына бул өрүктү мен эсимде бар. Кичинекейинен ошол өзүм тиккен элем. Өзүм тиккен бул өрүк мына чоңоюп чоң болуп калды. Мына алмаларды кошулуп, атам менен кошулуп ушул алмаларды тиккен элек. Мына алмалардын баардыгы чоңоюп калды. Мына ошол күндөр бүгүнкү күндөгүдөй дагы эсимде бар. Кичинесинен айылдагы оор түйшүктүү турмушту башынан кечирген улан, айрыкча карыялардын ата мураска болгон урмат тарыхын баалабаган жигит, элине камчы сап боло албасы туурасындагы кептерине өзгөчө маани берет. Ошондон уланбы 10 баланын арасында чоңойгон Камчыбек турмушка тең жоопкерчиликтүү болуп чоңоет. Мына атамдын эккен анарлары, мына ушул анарлар дагы ушу атамдыкы мына. Азырда атасы менен апасынын кармаган буюмдарынан тартып, кийимдерине чейин атайын үй музей кылып сактап келет. Ата менен апамдын комнатасы деп коебуз, ата менен апамдын үйү деп коебуз. Бул жерде жалаң ушу ата менен апамдын колдонгон буюмдары, болбосо атамдын пальтосу, мына кийген костюмдары. Бул ошол апамдын өзүнүн колдонгон буюмдарын баардыгын үйүбүзгө ушинтип музей кылып коюп койгонбуз. Музей кылып коюп койгонбуз. Ата менен апам жаш маалындагы атамдын тебетеги. Айылыбыз обочорок болгондонбу мында машина деген келчү эмес дейт. Тизеден баткак кечип мектепке барып чаң чыккан көчөлөрдө басканда мен жол салып айылымды шаарга айлантам деп тилечү экен. Азыр мына ошол кыялдары ирети менен жүзөгө ашып жатканына каниет алат. Окуганда айтчу экен, мына жерден мулай кечип окууга барып келгенде мен Кудай кааласа райыс неме болсом шу жолдорго асфальт кыламын деген экен. Мына апа көрдүңүзбү? Каерлерде асфальт берди, каерлерге көпүрүк салып берди. Канча жок адамдарды көтөрүп атат апа. Жакшыдан чыккан бала жакшы энди карапайым ушундай болот экен да. Көпчүлүккө жардам берип атат деп менин балдарым сүйлөйт. 11 балам бар да. Мына ушул чаң кетсай айыл аралап агат. Айылдардын ортосун мурда асма көпүрөлөр бириктирип турган болсо, азыр мына минтип заманбап көпүрө курулган. Бул Ташиевдин биринчи тилеги болчу. Айылына, балалыгына кайтып келип, элинин абалын сурабай кайтпаган Камчыбек мырза бул ирет бала кезиндеги асма көпүрө үзүлүп сууга акканын аксакалдар менен чогуу басып өзү курган көпүрөдө туруп эскерди. Бириктирген бул жерде асма көпүрө бар. Эсиңизде? Мына сал жогоруракта болчу, а? Мына жогоруракта болчу. Мына жерде болчу. Эсимде бар, ошол жерде Арзымат молдо экөөбүз. Өтүп жатып ошо көпүрөдөн түшүп кетип, сууга агып кетейин деген да. Ошондо мына жакта болчу. Ошондо айттым эле. Ушул эми мындай кичинекей маалда айта албайсың, бирок эсиме түштү эле да. Ушул жерге бир чоңдор, чоң аксакалдар, мен ошондо айылдагы өзүм аксакалдарыма айттым эле. Чоң адамдар ушул жерге бир көпүрө салып койсо болбойбу экен деп. Анан кийин ушул ойлоп жүрдүм, ушул жерге бир көпүрө салам деп Кудай кааласа деп жүрдүм эле. Кудай буйруп, мына көпүрөбүз да бүттү. Эне баланын ортосундагы улуу сезим бул жашоодо жок деген Ташиев алдыда энелерге арнап атайын эне деген комплексти курууну көздөп жатат. Эне деген чоң фонтандары менен башынан чоң статуяны заказ кылып атам. Тургунбай Садыков менен сүйлөшкөнмүн. Чоң статуяны заказ кылып, бешикти башына көтөргөн, баланы колуна ээрчиткен энени эме кылам, статуясын жасатам. Анан ошол жерде ачам. Анан кийин садик жасатам. Садик курам, бергечи айрым садик курам. Ал эми азыркы учурда өзүнүн айылында спорт мектебинин курулушун бүтүрөйүн деп турат. Мында 50 бала жатып окуганга мүмкүндүк алышат. Бул эгемендик жылдарда Кыргызстанда биринчи жолу курулуп жаткан спорт мектеби болот. Тренировка кылышып, балдар бу жерде ойношуп, балдар бу жерде ушу чыгышып, спортсмендер чыгышып, өтө мощный центр болот да. Мындай нерсе, мындай комплекс нерсе.
Кыргызстанда мен бир жерде көргөн жокмун. Жок. Кыргызстанда жок да мындайчы. Мамлекет даже ушинтип көңүл коюп салган жок да бир дагы жерге. Кыргызстандын карапайым айылында бала чагы өткөн Камчыбек Ташиев билимге болгон арзуусу менен Россиядагы белгилүү окуу жайынан билим алган. Эмгек жолун катардагы жумушчудан баштап мамлекеттик жетекчилик кызматтарды аркалаган. Кайсыл жерде болбосун, пикирин ачык айтып, жеке кызыкчылыгынан элдин кызыкчылыгын жогору койгон Камчыбек мырза бир канча жолу мансаптуу кызматтардан баш тарткан. Мына ушунун өзү бийликтен да элинин эртеңки келечеги, ата журтунун бүтүмдүгүн жогору койгон, чыныгы элдин уулунун эркин айтып турат. Сөзсүз түрдө мамлекеттеги бийликтин эл арасында аброюн көтөрүш керек. Так. Мамлекеттеги бийлик мамлекетте туруктуулукту, мамлекеттик тартипти сактоонун өзөгү болуш керек. Мамлекет сөзсүз түрдө өзүнүн жарандарын кайсыл бир деңгээлде коргоп калууга мүмкүнчүлүгү болуш керек. Мына ошол гана убакта биздин мамлекеттин башына келе турган адамдарга же болбосо мамлекеттик бийликке элдин ишеничи арта баштайт. Биз баарыбыз патриот, чынчыл анан эли журтубуз деп көкүрөк каккыбыз келет. Бирок чындап ата журт деп ураан чакырып, элинин багына бакыт алып келүүгө жаралганы аз эле болот. Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич 43 жашта, Жалал Абад облусунун Сузак районуна караштуу Барып айылында төрөлгөн. Билими жогорку генерал-майор наамы жана 2-класстагы мамлекеттик кеңешчи чинине ээ. 1992 жылы Россиянын Томск мамлекеттик университетинде инженер-химик технолог багыты боюнча билим алган. 1999 жылы Кыргыз улуттук университетинин юридика факультетин аяктаган. 1993 жылы өзү тууп өскөн айылдагы Мейирмай мекемесинде директор болуп иштей баштаган. 1995 жылдан 2000 жылга чейин Томос фирмасында башкы директор кызматын аркалаган. 2000-2002 жылдары көп тармактуу Элеткенч айыл чарба кооперативинин башкармалыгынын төрагасы, 2002 жылы Кыргыз Республикасынын премьер-министринин аппарат жетекчисинин жардамчысы болуп иштеген. 2003-2005 жылдары Бишкек шаарынын Ленин райондук мамлекеттик администрациясынын башчысынын биринчи орун басары. 2005 жылы Жогорку кеңештин 4-чакырылышынын депутаты. 2007 жылдын ноябрынан 2009 жылдын декабрына чейин өзгөчө кырдаалдар министри. 2010 жылдын декабрь айынан бери Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешине депутат болуп шайланып, ата журт депутаттык фракциясын жетектейт. Азыркы биздин коомдо мен жыргатам, кыйратам деп убада бергендер көп. Бирок анын эртеси колуна бийлик тийген соң оюнда Кыргызстан эмес, мансап. Ата журт үлкөн кыргыз эл эмес, үйүп топтор дүйнө гана мээсине орнорун. Эки революцияны башынан кечирген Кыргызстандын эли жакшы эле түшүнүп калды. Айткан сындуугу башын жерге салып, каршы пикирин бийлик башчыларына айтмак тургай, жеке оюн айта албай, эптеп эле кресло менен кызматка илешсем дегендер канча. Алардан Ташиев кезинде тайманбай, өкмөт башчысына каршы пикирин айтып, Жаныш менен Максим Бакиевтерди өзү жетектеп турган өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кадрдык саясатына кийлигиштирбестен иштеп, бийлик эмес элимдин, ата журтумдун кулу болом деп кызматын өткөрүп бергенин калың эл унута электир. Мен министрликте иштеген маалда мен 2,5 жыл министр болуп иштегенимде маган эч кандай бир жогору жактан же болбосо президент тарабынан, же өкмөт тарабынан, же болбосо үй бүлө тарабынан эч кандай мындай бир көрсөтмө бере алган эмес. Себеби мен андайга жол койчу эмесмин. Өз кезиндеги бийликтин элден оолакташы Камчыбек мырзаны көбүрөөк ойлондура баштайт. Эл менен бийликтин ортосундагы ажырым 2005 жылдагы март инкылабына алып келгенин, ошол окуя кайталанбаса деп көп тынчсызданаар элем дейт ал. Бирок биринчи ажоо кайталаган 15 жылдагы катаны Бакиев 5 жылда 5 эсе көп кайталады. Ошол азаптуу жылдар үмүт акталбаган эл кайрадан бийликке каршы чыкты. Мындай азаптуу тагдырды кийинки ажылар кайталабашы керек дейт Ташиев. Азырда элде бийликке болгон толук ынанымдуу ишеним жарала элек. Жасайбыз деген убадалардын баары аткарылган жок. Томдогон убадалардын аткарылганын манжа менен бириндетип саноого болот. Ушул ишенимди эми кийинки өлкөнүн лидери кайтарып бериши керек. Ата журт уулуна ишеним артса, алган багыты кандай болот? Мына биз ушуга чейин болгон президенттерди көрдүк. Алардын акыбалы кандай болду? Ушуга чейин болгон президенттерибиз бири 15 жыл, бири 5 жыл мамлекетти башкарышты. Мамлекетке өздөрүнүн каалаган бийлигин орнотушту. Бирок ошондой мезгилде акыр аягына келип Кыргызстанда болгон президенттер эч качан бир президенттиктен кеткенден кийин элдин алкышына ээ болуп калган жок. Тескерисинче элдин каргышына калышты. Ошондуктан биз мен ойлойт элем, мына азыркы боло турган президент боло турган адамдар ушуну эч качан эстен чыгарбаш керек. Эгерде биз тарыхыбызды унутсак, кечеги болгон окуяларды уната турган болсок, келечекте эч нерсе жасай албайбыз.
Ошондуктан Кудай буйруп, Кудай колдоп, эгерде элибиз колдоп мен президент болуп кала турган болсом, мен сөзсүз түрдө ошол өткөндөн сабак алып, өткөн президенттердин каталарын кайталабаш үчүн чынында мамлекеттик бийликти элге иштетиш үчүн кызматымды артам. Өткөндөргө сын айтып, аларды бир нерсеге каралоо бул Ташиев үчүн жат нерсе. Башкысы башкалар кетирген катаны кайталабай, элге жакын болуп, өзүмдөн мурда элде болсо, анан менде болот деген сөздү көбүрөөк карманат. Мамлекеттик бийлик короосуна келгенден кийин, эгерде биз кайсы бир деңгээлде өзүбүздүн туугандарыбызды башка адамдардан, башка профессионал жетекчилерден көрө, туугандарыбызды жакын көрө башлай турган болсок, биз сөзсүз түрдө кайгылуу турмушка түшкөнүбүздү ынандык. Бизге тарых көрсөттү. Мына биз муну башка бирөөлөрдүн тарыхынан эмес, өзүбүздүн кыргыздын тарыхынан көрдүк. Мына ошондуктан мен айтар элем, биз кайсы бир бийликке келбейли, бийликте туугандар олтурбастан, же болбосо жакындар олтурбастан, достор олтурбастан, бийликте мамлекеттик кызматты элге кызмат кылдыра ала турган адамдар олтуруш керек деп ойлойм. Айрыкча өткөн жылдагы июнь когалаңында Кыргызстандын бүтүмдүгүн, тынчтыгын, мамлекеттүүлүгүн сактап калалы деген ата журтка болгон сезим ок жаадырган шартта да элдерди ынтымакка чакырып жүрдү. Бирок Ташиевдин мындай кадамын айрым көрө албастар, аны улутчул деп атап чыгышты. Бирок Ташиев эки элди сактап калууга жасаган аракетин айрымдардай актанып чыккан жок. Мына ошол улутчул деген кыргыздын уулунун жүзү бүгүн ачык сүрөттөлүп, ал кыргыз мамлекетинин тынчтыгына, улуттар аралык бүтүмдүк үчүн кадам жасаганына мезгил өзү баасын берди. Өзүбүз көзүмүздөн көргөнүбүздөн бир нерседен да, ошо бардыңар билесиңер, мына июнда коголаны жакшы бардык билет да мунчу. Ошондо ошо Ташиев камчы элдер арасынан, талпанын арасынан атылып чыгып, кыргыздар эме кеп калган Курговойго. Бусакка киребиз деген жерден анан токтотуп туруп, мени сыйласаңар, ошо токтойсуңар. Биринчи мени өлтүргүлө. Өзбегин эм өлүгүнү көрбөйүн, кыргызын эм көрбөйүн. Анан биягын өзүңөр билесиңер деп ушу адам токтоткон да. Бар же жок, ушу келишим менен жакшы менен бүткөн да бу жерде. Я Ташиев болгонун билбейбиз, эмне болот экен биягын өзү. Бултур илде мана Сузак районунун шундай багырын ачып, ошо халкымды тинч алып калай деп. Şu bala bizi Suzak rayonuna şunday köhregini tutup verdi okullarga. Şu bala bizge hiç kanday şikayet tarttırmadı. Şunu atasıga hem rahmet, enesiga hem rahmet, özüge hem rahmet şu balaga. Eğer bu bala bulmaganda biz hem günümüz Jalıvat oblusundaka, Oş oblusundaka şunaka azap akıbette kalardık. Bu türge iyun okuyaları da özünün kökregini kalkan kılıp, halkты himoya kılıp, meni atıp ondan keyin ötəsilər degeni geçe eşitkenmiz. Endi bunu bir yağa Kamçıbek Taşiyev'tin mana şu mehnatlarını, mana şu kahramanlıklarını hesapka alıp, nafakat Begevat Suzak nomudan, Kırgızistan nomudan mana şu Batır deb nom berishga taalluqli. Mana şu xulosa bütün Kırgızistan'daki Özbek halkı nomidan mana shu Kamçıbek Taşiyevni prezidentlikka da'vo gereken, shuni qo'llab berishga tarafdorman men. Unday bo'ldi, ana shuni qamchi kelib, qo'rqmay o'tiringlar, hech narsa bo'lmaydi degan yerlari bo'ldi-da. Ana shuning uchun qamchi bitta bir militsiya kelib, ya boshqa kelib bir to'xtatgan, ya boshqa yeri yo'q-da mana. Bu yerda mamlakatimizning boshidan qarag'an kun tushib turgan mahalda, mamlakatimiz cho'g'ilib turgan mahalda, anın arasında Kırgız elimiz cho'g'ilib turgan mahalda men hech qachon sayrandab, je bo'lsa o'zimning jonimni saqlab жатып ала албайт болчумун. Башка саясатчыларга окшоп. Ачык айтыш керек, ошол маалда мен эл арасында көргөн 3 гана саясатчыны көрдүм. Бул Ахмат Келдибеков, Садыр Жапаров жана мен өзүм жүрдүм. Башка бир мамлекеттик деңгээлдеги же болбосо азыркы күндөгү мына мен президент болом деген адамдар же башка адамдардын бирөөсү дагы ошол маалда элибиз кан кусуп турган маалда, элибиз чөгөлөп турган маалда элди барып ап жөлөк таяк болгонго кудурет жетишпеди. Бүгүн биз элди саясатка баш оту менен киргизип салдык. Аларга багыт берип, жумуш менен камсыздай албай калдык. Иштеген завод, фабрика курганды мындай кой. Жада калса экскурсия үчүн көрсөтө турган өнөр жайыбыз жок. Саясаттын мамлекеттин эң негизин түзгөн бул экономика болуш керек.
Эгерде биз экономикабыз өнүкпөй турган болсо, элибизди бага албай турган болсок, мына бүгүнкүдөй саясат көбөйөт. Саясаттын азайышынын, элдин жыргал турмушка барышынын башкы максаты бул мамлекетибиздин экономикасынын көтөрүлүшү. Бирок мамлекеттин экономикасы эмненин эсебинен көтөрүлүш керек? Мамлекеттин экономикасы мамлекетте жасалган экономикалык чоң реформалардын негизинде, мына мамлекетибиздеги завод фабрикалардын иштешинин негизинде, мамлекетибизде иш орундарды камсыз кылуунун негизинде, мына биз жанагы сыртка чыгып чет өлкөлөрдө иштеп жүргөн миңдеген, 100 миңдеген, керек болсо уже миллиондогон адамдарыбыздын кайра мамлекетке кайтып келүүнүн негизинде гана түзүлөт. Башка бизде бүгүнкү күндө мамлекетти мына эртең келечегин аныктай турган саясат менен аныктай албайбыз. Биз сөзсүз түрдө экономикага чоң көңүлүбүздү бурушубуз керек деп ойлойм. Мен үй бүлөмдү, аялымды эч качан саясатка аралаштыргым келбейт. Себеби, эгерде бул саясатта мен ката кетире турган болсом, саясатта мен туура эмес иштерди жасай турган болсом, мен үй бүлөм жабыркабаш керек. Мени менен бирге, мен үй бүлөм, менин бала чакам, мен тууган уругум эч качан жабыр тартпаш керек. Эгерде мен туура эмес иш жасасам, эгерде мен туура эмес иш кылсам, мен өзүм гана жабыркашым керек. Мен өзүм гана ошонун зыянын тартышым керек. Ошондуктан мен башынан эле өз үй бүлөмдү, жакындарымды эч качан саясатка жакындатпайм. Азыр президенттик орунга мансап үчүн эмес, элинин бактысын, ата журтунун дүркүрөп өскөн жаркын келечегин камсыздоону максат кылган лидер өзүнүн программасын 7 кадам менен ишке ашырсам деп турат. Бардык эле адам ушул президенттикке өзүнүн талапкерлигин койгон адамдардын бардыгы өздөрүнүн программалары же платформалары болуш керек деп билемин. Ошолордун катарында мен дагы өзүмдүн программамды жазып чыккам, даярдап чыккам. Бул менин мамлекетти эртеңки келечегине 7 кадам деген ат менен кылып чыктым. Бул биринчиси мамлекеттик тартиптүүлүк, мамлекеттеги мыйзамдуулук жана элибизди жарандарды социалдык жактан коргоо маселеси. Экинчиси бул кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы чыныгы күрөш. Үчүнчүсү бул экономикалык реформалар, саясий реформалар. Ошол менен бирге эл аралык мамилелер. Ошол менен бирге эң башкы пункттардын бири бул жаңы шаарлардын курулушу жана кичи шаарларды биз толук бойдон кайрадан куруп чыгуу маселеси. Так. Эң жетинчиси бул улуттар аралык жана регионалдык мамилелердин өзгөрүшү же болбосо ошолордун негизин табуу болуп эсептелет. Эгерде биз ушул 7 кадамды жакын арада бул менин президенттик мөөнөтүмдү акыр аягына чейин боло турган кадамдар эмес, бул менин жакынкы күндөрдөгү президент болуп шайлана турган болсом, жакынкы 1-2 жылдагы боло турган өзгөрүүлөрдүн негизин түзөт. 15-кылымда кыргызды бир тарабынан монголдор, бир тарабынан кытайлар тооруп, кыргыз мамлекети жок болуп кетүү коркунучуна жеткен. Ошол учурда Адигине би менен Тагай би чогуу олтуруп, кыргызды сактап калуу аракетин жасашат. Ошол кезде түндүк менен түштүккө болуп, бир тарабын монголдор, бир тарабын кытайлар ээлик кылууга аракет кылып турган кезде, Тагай би Кыргызстандын түндүгүн бириктирип, түпкүлүктү сактайын деп түндүккө барат. Ошондо Адигине менен Тагай жет атасын билбеген кул, манастап ураан чакырып, манасын билбеген кыргыз эмес деген катуу тартипти орнотот. Ошол учурдан тартып кыргызда 7 деген санды ыйык тутуп калынгандыгы тарыхта айтылат. Азыр дагы кыргыздын башына оор күн келип, өлкөнү сактап калуу, аны алдыга өнүктүрүү маселеси курч маселе болуп турат. Азырда тарых кайталанып жаткандай. Ушундай кыйын кезеңде президенттикке талапкер Камчыбек Ташиев да президенттикке аттанып жатып, 7 деген санды алып, 7 кадам деген программасы менен чыгууда. 600 жылдан кийин да кыргыздын дагы бир уулу 7 деген улуу санга кайрылгандыгы жөн жерден болбосо керек. Кыргызстандын бир карыш жери дагы бирөөгө берилбейт. Мен Кыргызстандын ар бир карыш жери үчүн өз канымды, жанымды аябастан мамлекеттик бийликти ошол чек арабызды чыңдоого, элибиздин каны болгон, жаны болгон жерибизди сактоого толук бойдон багыттаймын. Эгерде Кудай буйруп мен президент болсом, кыргыздардын кыргыз экенин, кыргыздарды дүйнөгө таанытууну, кыргыздардын башка элдердин алдында башын көтөрүп, башын бийик көтөрүп, биз кыргызбыз деп сыймыктана турган деңгээлге жеткизем деген оюм бар. Чындык менен калыстык, теңчилдик бар турмушка карай багыт ала турган кез келди. Жаңы өлкөнү чогуу куралы,
ишенимдүү кадам таштоого үйрөн.